Üremet 2 çağış gerek. Kaçan kurasın? Bağdını kamattan mı? Baya öyle. Üçüğünü karmaklar kamattan mı? Üçüğünü karmak. Kaç ay kişi otkan baylar. Turça bekleyin. Monday tur. Bırak gömülü sürece bırak aldan tur. Мәккен өтедек маршрут қармайшы. Баян вайттар қармап берген кен қойыр жүр. Қайрада ұрдап қағанла қармалды мәккен. Вайттар спи? Вайттар. Күнүбүздөгү болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырабыз. Сиздер менен Аккеме YouTube каналында кечки жаңылыктардын түрмөгү. Саламатсыздарбы? Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы 1 жылдык гүлдөрдү отургуза башталды. Бул тууралуу 24 апрелде Борбор калаанын мэриясынан кабарлашкан. Ага ылайык жазгы жуугазындардын ордун жайкы түстүү петунелиялар, жана ошондой эле салвиялар, тагатия, алисум жана башка көптөгөн 1 жылдык гүлдөрдүн түрлөрү ээлемекчи. Учурда гүлдөрдү отургузуу Токтогул көчөсү менен кесилишкен Жаш гвардия бульвары, Жеңиш аянты жана Тарбия спекри, ошондой эле Пушкин көчөсү боюнча Курман Жандатканын эстелигинин жанында жана Уркуя скверинин жанында жүргүзүлүүдө. Быйыл шаарда 1 жылдык 1 миллион 700 миң гүл отургузулат. Кооз гүлдөгөн 1 жылдык өсүмдүктөрдүн негизги артыкчылыгы жайы бою гүлдөп шаардын көркүн ачмакчы. Шаар тургундарынан гүлдөргө аяр мамиле кылууну үзбөнү суранабыз деп айтылат шаар мэринин маалыматында. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кече 24 апрелде Сауыт өнүктүрүү фондунун баш аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль Маршатты кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык жолугушууда биргелешкен долбоорлор жана мындан аркы кызматташуунун келечеги боюнча пикир алмашуу болгон. Ошондой эле Сауыт өнүктүрүү фондунун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен тапшырылды. Ошондой эле фонд Кыргызстандын кызматташтыгы жана жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн жана алар бул багыттагы жемиштүү иштерди улантууга даяр экенин канааттануу менен баса белгиледи деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде Москвадан Кыргызстанга жүк жеткирем десеңиз, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Москвадан түз Кыргызстандын аймактарына Бишкек, Каракол, Жалалабад, Өзгөн, Кара Суу, Ош, Ноокат, Кызыл Кыя, Кадамжай, Ысык көл аймактарына чейин жеткирүү кызматыбыз бар. Байланыш үчүн номерибиз Мелис +7 925 705 35 55. Ажылык сапарга бара турган кыргызстандыктар эмдөөдөн өтүшү керек. Бул тууралуу мусулмандардын дин башкармалыгынан кабарлашты. Белгилегендей, зыяратчылар 26 апрелден 8 майга чейин менингитке жана сасык тумоого каршы вакциналарды алышы керек. Ошол эле учурда коронавируска каршы эмдөөнүн сертификаты дагы талап кылынмакчы. Эске салсак, быйыл ажылык сапар июнда башталмакчы. Сауд Арабия Кыргызстанга 6110 орун бөлүп берген. Кыргыз футболдук союзунун президенти Медербек Сыдыковдун чакыруусу менен Эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфанити Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кыргыз футболдук союзу кабарлады. Бул анын Кыргызстанга биринчи сапары 4-5 майга белгиленген. Сапарынын алкагында Жанни Инфантина өлкө башчысы Садыр Жапаров менен жолугушат. ФИФАнын жетекчисинин президент менен бирге Кыргыз футболдук союзунун жаңы административдик кеңсесинин ачылышына катышуусу пландалууда. Анын курулушу FIFA Forward программасынын долбоорунун алкагында ишке ашырылган. Жолугушуулардын жүрүшүндө ФИФАнын Кыргыз футболдук союзунун демилгелерин колдоо, атап айтканда өлкөдөгү футбол инфраструктурасын жакшыртуу жана ата мекендик футболду өнүктүрүү маселелери талкууланмакчы. Өлкөдө кар көчкөтүшү коркунучу жогору бойдон калууда. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет борбору билдирип, шашылыш билдирүү таратты. Маалымдалгандай, 25 апрелден 29 апрелге чейин көтөрүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда, ошондой эле онаа жолдордо кар көчкөтүшүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот. Жолдордун кооптуу тилкелеринин тизмеси Бишкек-Ош-Унаа жолунун 121-38 чакырымында, Төө ашуусунда 207 чакырымдарында, Алабел ашуусунда Чычкан-Капчыгая, Каракол Эңилчек-Унаа жолунун 45-50-70-86 чакырымдарында. Мындан улам көчкө жүрө турган тилкелерде унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
24 апрелде Берлин шаарында Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Чекебаев Бундестагдын депутаты, Германиянын социал-демократтык партиясынан Германия Борбордук Азия парламенттик тобунун мүчөсү жана Борбордук Азия өлкөлөрү менен кызматташуу маселелери боюнча фракциянын жооптуу өкүлү Андреас Ларем менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Герман кызматташтыгынын маселелери жана Борбордук Азия регионундагы кырдаал боюнча пикир алмашуу болду. Элчи Чекебаев Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы актуалдуу кызматташтык, анын ичинде алдыда боло турган биргелешкен иш-чаралар жана өз ара сапарлар тууралуу маалымат берди. Бундестагдын депутаты Андреас Ларем быйыл май айында Кыргызстанга келерин айтып, Кыргызстан менен кызматташууну активдештирүүгө кызыктар экенин баса белгилеген. Өлкөдө чет элдик валютанын дефицити жок. Бул тууралуу Улуттук банктан кабарлашты. Белгилегендей, өлкөнүн валюта рыногунда аба туруктуу. Учурда рубль курсунун серпилүүсүн алдын алуу боюнча атайын механизмдер көрүлүп жатканын кабарлашты. Өлкөнүн башкы каржы мекемеси банк секторундагы бузууларды жоюуга багытталган текшерүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7